Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah Taala çeşitli maktullar jana süyüktü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah'tan salamı jana salavatlar olsun. Bir ulu alımdan suralgan eken İslam menen kufurdu. Başkaça aytkanda imansızlıkты bir söz menen aytıp beriңizçi dep. Oşondo al alım aytkan eken İslam degen çınçıldık menen amanatçıldık. Al эми imansızlık, kufur degen жалганчылык менен кыянатчылдык деп айткан экен. İslam dinimiz ошондон ишени ичинде да чынчыл болгонду жана тилинен дагы ар бир учурда чын сүйлөгөнгө үгүттөгөн. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem жалган айткан адамдарды хадистеринде баса белгилеп тагын катуу бир сөздөр менен айтып өткөн. Allah subhanahu wa taala бизге периштелер дайындап койгон, ал периштелер биздин оозубуздан кандай сөз чыксын, мейли жакшы, мейли жаман, анын бардыгы калтырылбастан, кемитпестен ал толугу менен жазылат. Allah Taala айтат: "Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Силер кайсыл гана бир сөздү сүйлөгөлө, силердин сөзүңөрдү аңдып, көзөмөлдөп туручу периштелер бар деди. Демек кайсыл гана бир сөздү сүйлөгөйлү, алар сөзсүз биздин амал дептерлерибизге жазылат. Чын сүйлөгөн болсок, чын сөздөрүбүз, жалган сүйлөгөн болсок, жалган сөздөрүбүздүн бардыгы. Кыямат күнү Аллах Тааланын астына инсан баласы барганда, амал дептерлерин көргөзгөндө, инсан баласы таң калат экен: "Мали хадал китаб ла югадиру сагирatan ва ла кабирatan илля ахсаха." Бул кандай гана китеп, кичинекейин дагы чоңун да калтырбастан бардыгын жазып салган экен. Чын сүйлөгөн болсо анын жообун табабыз. Эгерде жалган айткан болсокчу, анын жообун таппастан жооп бере албай адам баласы кыйынчылыкка кабылып калат экен. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem айтты: "Инна сидqa яхди илал бир." Акыйкатта чынчылдык жакшылыкка алып барат деди. "Ва иннал бирра яхди илал жанна." Ал эми жакшылык бейишке багыттайт. "Ва инна раджула ла ястуqu hatta yuktaba indallohi siddiqun." İnsan balası çın sözdü süyley öğret, çın ayta öğret, çın ayta öğret. Natijada Allah'ın aslında çınçıl dep жазылат, çınçıldarın katarına koşulat. Ve innel kedibe yahdi ilal fucur. Hakikatta жалган süylö adamdı günö tura emes işke alıp barat. Ve innel fucura yahdi ilan nar. Çındığında günö jaman işler adam balasını tozakka türtöt dedi. Ve inna rajula la yakziba hatta yuktaba indallohi kazzaban. Adam balası bir жалган süylöйт, dagın жалган süylöйт. Natijada Allah'ın aslında al жалганчылардын катарында жазылып калат экен. Ошондон bir жолу Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem'den suraldı. Müslüman adam bir kata günah işleri жасап alışı mümkünbü? Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem albatta insan balası katadan boş emes, al sözsüz kata işleri жасап alışı mümkün. Bir kança sorular bergende daha bir soru berdi, insan balası Müslüman adam al жалган aytağı dedi. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem oşol jerde bir nerseye söýünüp jatkan ele ordunan turdu dagın aytты: "Müslüman hiç kaçan жалган aytpayt" dedi. Geyir uçurlar, umattuğanlar, kичинекей tili ösüp baratkan naristelерге tilibиз менен жалган айтты үйрөтпөсөк дагы кыймыл аракет менен жалган айтканды үйрөтүп койт экенбиz жаштыгынан. Бирөө сизди сурап келген болсо, атаң барбы деп, жок деп айтып кой деп, жаштыгынан ошон нерсени үйрөтүп койт экенбиz. Кийин дагы башкаларга жалган айткан ошол бала сизге да жалган айтып, сиздин да ишенисине чыгып кетет экен. Ошондон кейбир учурда кичинекей балдарды кичинекей деп маани берилбейт экен. Бирок алар биздин кыймыл аракет, биздин жашообуздан ошол нерселерди үйрөнүп отуруп кийин чоңойгондо анын мөмөсү көрөт экен. Уядан эмнени көргөн болсо адам баласы учканда да сөзсүз ошону көрөт экен. Ошондон жалган сүйлөгөндө адам баласынан денесинен ушундай бир жаман жыттар чыгат. Натыйжада жанында турган, амалды жазган периштелер да анын жытынан чыдабастан алыска качып кетет экен. Аллах Таала Куранда кафырларды сыпаттаганда дагы аларды иманды, Алланы жалганга чыгарат деп, жалган айтуу сыпаты менен сыпаттаган экен. Ошондуктан дүйнөдө чын сүйлөгөн болсо адам баласы кутулат. Жалган сүйлөгөн болсо ошол жалганды жашырыш үчүн дагы бир жалган сүйлөш керек болот. Экинчи жалганды жашырыш үчүн дагы бир жалган сүйлөш керек болот. Натыйжада адам баласы жалган сүйлөп отуруп, жалганды жапканга дагы жалган таппай калат экен. Улууларыбыздан Абдулкадир Жилани деген өтө чоң алым өткөн. Ал киши
Awliyalardın, Allah'a jakın pendelerdin Sayyidi başçısı деген атка конгон. Ал kişi жаштыгында kaçan boyga jetkende özünün enesi, apası biraz tamak aşın berip, biraz tıyının berip, balam, mına emi sen çoğoyup kaldın, jetip kaldın barıp emi, sen Allah'ın dinini үйrөнгүн, ilim algın dep, bir kervenge koşup turup alıskı saparga jönötöt. Жолда баратканда кербенди каракчылар кармап калып, ар bir adamды birden сурап тоноп баштайт. Сенде акчаң барбы десе, бардыгы жок дейт экен. Акыйкатта ал жалган айтып коюп атат. Ошончолук алыскы сапарга чыккан адам жанында сөзсүз тамак ашы, анда акчасы болот экен. Абдулкадир Жиланиге келгенде сенде акчаң барбы дегенде айтат, менде ушунча акчам бар, нол жеримде мындай деп бардыгын айтып берет экен. Ошону айтканда жанагы каракчылар таң калат. Сен башкалардын бардыгы акчам жок деп айтып аткан болсо, сен менде акчам бар деп айтасың. Сен эмне үчүн мындай дедиң деп айтып, башчысына апарган айтат, менин энем, менин апам жаштыгымдан үйрөткөн, балам эгерде башың кетип калса дагы эч качан жалган сүйлөбөгүн. Аллах Таала жалган сүйлөгөндөрдү жек көрөт деди. Ошондон кээ бир учурларда мисалы соода багытын карап койсок, кээде бир товар сатат, башка эле жактын товары, анан ошол жактыкын айтпастан балким бир белгилүү бир кымбат жактын товарын айтып, мына ошол жактын товар деп коет. Шайтан айтат экен, бир аз жалган кошуп койсоң, бир аз жалган айтып койсоң, сенин соодаң берекелүү болуп кетет. Сен көп акча табасың, көп пайда табасың деп айтат. Бирок ошол бир аз жалган айткандык себептен Аллах Таала ошол кылып аткан ишинин бардыгынын берекесин алып салат экен. Ошондон Аллах Таала баарыбызга дүйнөдө чын сүйлөп, так сүйлөп, Алланын асына барганга мүмкүнчүлүк берсин. Ва ахиру дa'wana alhamdulillahi rabbil alamin.